Мунун гарантиясы 50 жылдык экен. Қочқар районындағы Исакеев атындағы айылдың фермері Улан Ибраевтың айтымында жылдан жылға суға суысына мұқтаждық өсуді. Мындай көрініс еңгірде құрғақшылықтың күч алышы жана дың жерлердің өздөштүрүлө башташынан түшүндүрүлөт. Ошондой эле ирригация түйүндөрүнүн эскиликтерин жетиши да түйшүк үстүнө түйшүк кошууда. Маселен, Даро 2 калктык пункттун керегине жараган Топонарык каналындагы суунун коромсу көбөйгөндүгүнөн ал дыйкандарга толук кандуу жете бербейт. Суу аябай потеря болуп атат. Ушул канал менен Исакеев айла, анан кара суу айлалат. Анан көрүп атпайсыңар, могу цементти талканып, илгери Сайыз убагында курулуптур 76-жылы. Ошондон бери жараксыз абалда келип, эптеп эле суу жетип атат бизге. Мына ушундай зыян кетирлик абалды аздыр көптүр жеңилдетүү максатында Нарын облусунда жакындан бери бетон полотнолордун жаткыруу жумуштары колго алынды. Ага биринчилерден киришкен Ат баш районунда жалпы суммасы 38 миллион сомдук бул жаңыкма Ничке каналынын 3 чакырым аралыгына төшөлдү. Натыйжада 1720 гектар аянтка суу берүү мурдагыдай маселе жаратпайт. Мындай самалык Кочкор районунда да улантылып, Топонарык субъектисинде тиешелүү жумуштар жүрүүдө. Быйыл биз биринчи ирет колдонуп атабыз Кочкор районунда. Азыркы учурда 3000 квадрат метр келген, 400 метрге ылайыктуу деп пландап атабыз. Мунун жакшылыгы 50 жылга жетет экен, мунун узун мөөнөт, колдонуу мөөнөтү. Анан бул жакшы технология экен, оңой дагы экен. Дагы кандай келечек баглап кандай? 2026 жылга дагы Кудайым буйрса пландап атабыз, 1,5 километрдин тегерегинде. Аны болсо ушу Кумдөө айылында жана биякта жогору жактагы Көк Жар айылында участкабыз бар, ошол жактарга пландап атабыз Кудай буйрса. Негизи буга чейин Европа өлкөлөрүндө колдонулуп келген жогорудагыдай ыкма тамчы сууну да текке кетирбегендигинен өзгөчөлөнчүдөн. Андыктан Нарын облусунда аны тоо борундагы татаал участкаларга төшөө белгиленген. Бул жумуштарга жалпысынан 60 000 чарчы метр материал талап кылынып, акырындык менен ташылууда. Эгер бардыгы ойдогудай жүзөгө ашса, келерки жылы Теңир Тоо жергесинде дыйкандарды сугат суулары менен камсыздоо алдаганча жакшырат. Эң башкысы арыктар менен каналдардагы суулар жерге сиңбей, агымдын мол жана кубаттуу болоруна ишеним бар. Бизде бул чет мамлекеттен келет, ошол себептен баягы жолунан келип кармалып калбаса эле, убагында бизге келип берсе эле, биз азыр даярдык иштерин көрүп атат башка райондордо. Ошондой эле Теңир Тоо жергесинде тамчылатып жана жамгырлатып сугаруу боюнча да бир катар долбоорлор жүзөгө ашырылууда. Ал эми мунун баары өз жемишин берсе, келерки жылы сугат сууларынын молдугунан үмүт чоң. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.